Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда футбол жаңылыктары. Дүйнө чемпиондугунун плей-офф баскычына 7 курама чыкты. 29 ноябрда футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тайпалык этабынын 3-чү айланпасынын алгачкы беттештери өттү. Бул оюн күнүнүн жыйынтыгында 2022 жылкы дүйнө чемпиондугунун 1/8 финалында ойной турган дагы 4 команда аныкталды. Голландия курамасы Катар менен болгон беттеште 2-0 эсебинде жеңишке жетип, А тайпасынан 1-орунда турнирдин плей-оффуна чыкты. Сенегал Эквадорду жеңип 2022 жылкы дүйнөлүк чемпионаттын кийинки баскычына жолдомо алды. Плей-офф баскычында Б тайпасында Англия курама командасы тайпалык этаптын акыркы турунда Уэльсти 3-0 эсебинде жеңип 1-орунга чыкты. Ал эми америкалык команда Иранды жеңип турнирдин 1/8 финалына жолдомо алды. Чемпионаттын 1/8 финалында Англия Сенегал менен, Нидерландия АКШ менен кезгелет. Эске салсак, буга чейин 2022 жылкы дүйнө чемпионатынын плей-офф баскычына Франция, Бразилия жана Португалия курамалары мөөнөтүнөн мурда жолдомо алган. Дүйнөлүк чемпионаттын плей-офф оюндарынын алгачкы түгөйлөрүнөн эмнени күтүүгө болот? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Англия менен Сенегал курама командалары дүйнөлүк чемпионатта Сенегал курама командасы кризиске каршы чечимдерди жеңүү, күрөшүү жана издөө боюнча эң мыкты топ боло алды. Катарга учар алдында бул команда футбол жылдызы Садио Манесиз калып, чабуул потенциалы 30%га жоготулгандыгы чет өлкөлүк басылмалар байма-бай жазып жатышкан. Бирок алар өз күчүн көрсөтө алышты. Алгачкы беттеште африкалыктар Голландия менен сапаттуу ойноп, жыйынтыгы жеңилүү менен башталган. Ал эми 1-2 күндөн кийин алар бул дүйнө чемпионатынын кожоюндарын 1-3 жеңип мүмкүнчүлүгү бар экенин далилдешкен. Албетте 1/8 финалда Англия менен мелдешүү кыйын болот. Бирок бул Гарет Саутгейттин командасына жеңил болот деген эмес. Аларга да сенегалдыктар оюн динамикасы жана стандарттар аркылуу көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Экинчи тайпа Нидерландия АКШ курама командалары. Луи Ван Галдын командасы тайпадан ишенимдүү түрдө 1-орунга чыкты. Бирок алар күткөндөн да төмөн ойноп жатат. Катар менен болгон жеңишти такыр эле олутту кабыл албаш керек. Дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алгандардын баары турнирдин кожоюндарынан өтүп кетишмек. Бирок Эквадор менен тең чыгуу алардын жазаланышы мүмкүн экендигин дагы бир белгиси болгонун чет өлкөлүк футбол серепчилери айтышууда. Америка Кошмо Штаттарына 1/8 финалда Голландияга супер коптуу атаандаш болот. Америкалыктар беттеште абдан төмөн ойын көрсөтүү. Алар Уэльс менен аяктай албай, маанилүү жеңишти колдон чыгарышты. Англия менен болгон беттеште бир гана упайга ээ болду. Ал эми 3 упай керек болгон негизги учурда алар Иран курама командасын араң жеңишти. Мына ушул себептүү футбол серепчилери азырынча Нидерландия фаворит катары көрүшүүдө.